Ысык көл районунун Кош көл айылындагы номер 85 кесиптик лицейдин базасында Ысык көл, Нарын облустарынын кесиптик лицейлеринин кызматкерлеринин август кеңешмеси болуп өттү. Иш-чара мезгил чакырыгы жаңы мүмкүнчүлүктөр деген урандын алкагында өтүп, ага 15 кесиптик лицейден бардыгы 60 кызматкер жана республикалык илимий методикалык борборунун баш кадиси Каликан Жакыпова да катышты. Негизги максат ошол билим берүү министрлигинде аныкталып коюлган тема экосистема, бирдей жарандуулук жана зордук зомбулукту укуктук жактарын коргоо жана коомду өнүктүрүү жолу деген тема болчу. Ошол негизги 3 багыт боюнча окуу жайдын жетекчилерине жана анын орун басарлары кызматкерлерине маалымат берилди. Жана алардын жаңы окуу жылына карата пландоо иштеринде ошолорду эске алуу менен жаңылоо, пландоо иштеринде жаңылыктарды киргизүү, ошондой эле окуу жайларда кандай иштерди алып барыш керек, ошол иштердин мындай багыт берилди. Анан ушул жерде чогуу сүйлөшүп, кеңешменин жүрүшүндө окуу жайлардагы көйгөйлөрдү кантип жеңебиз, анан жаңы кандай жолдорго барабыз, ошону чечүүнүн. Көйгөйлөр болсо окуу жайда окуучуларды 3 жылдык окуу мөөнөтүндөгү 9 класстын базасында алынган окуучуларга биз тамак беребиз, түшкү ысык тамак. Ошол тамактын көлөмү өтө мындай каражаты абдан аз, 35 сом. 50 сом. Анан ошону көбөйтүү жагындагы көйгөй азыр азык-түлүк программасында продуктулар кымбаттап атат. Ал 35-50 сомго биз кандай түшкү тамакты бере алабыз? Аларды камсыз кылуу өтө кыйын шартты туудуруп атат. Андан кийин биздин системада азыр 3 жылдык мөөнөттөгү кесиптерди 2 жылдык мөөнөткө өткөргүлө деген көйгөй болуп атат. Эми ага багыт алып, ага ошол 2 жылдык мөөнөттө окуп компетенциялар толук калыптандыра ала турган кесиптерди тандап, биз ошого өтүүгө даярдык көрүп жатабыз. Ар бир элдин ата-бабасынан бери жасап жеп жүргөн улуттук тамак ашы бар. Кыргыз эли көбүнчө эт жана сүт азыктары менен тамактанган. Иш-чаранын жүрүшүндө 85 кесиптик лицейдин окутуучулары тарабынан көчмөндөрдүн тамак аштарынын даярдалышы боюнча мастер-класстар көрсөтүлдү. Гүл азыкка жылкынын сүрөтү, же кийиктин сүрөтү, көк чегиртке, куру, мына негизги каныкей эненин гүл азыгы мына ушулардан турат. Андан кийин жоокерлерге ар бир жоокердин жан азыгында болгондо ага курут кошулган, калама кошулган, талкандардын түрү кошулган, жүгөрү талкан кошулган, арпа талкан кошулган, таруу талкан кошулган. Эми баягы жоокерлердин жан азыгында сөзсүз түрдө болгон ушул гүл азыктар. Биздин каныкей энебиздин байыртадан бери келе жаткан гүл азыгы. Нарын облусунда бардыгы 7 кесиптик лицей бар. Ат башы районундагы номер 32 кесиптик түзүлөрүн айтат. Биринчи талабыбыз ошол татыктуу билим берүү. Татыктуу билимди ар бир тармакта берүү. Жебекеле бир эле тармакта эмес, мектепте эле эмес, бала бакчада эле эмес, башталгыч кесипте же жогорку кесипте же ортоку кесипте эмес, ошо баардык тепкичте баарыбыз бирдей бир татыктуу билим бере баштасак, ошол бир канча жылдан кийин бир өзүнүн жемишин бере баштайт болуш керек. Эң жөнөкөй мына бала бакчадан жанагы экологиядан баштасак, балдардын укугу тууралуу баштасак, жакшыраак билим берсек, министрибиз өзү белгилеп айткандай, өзүбүздүн каада салтыбызды, өзүбүздүн немебизди, гуманитардык билимдерди өзүнчө окутсак, ал эми жанагы дүйнөлүк немеде алынган так кесиптер боюнча ал ар кайсы өнүккөн өлкөнүн иш тажрыйбасы менен окута берсек болот экен. Ал эми өзүбүздүн улуттук каада салтыбызды, үрп адаттарыбызды өзүбүздүн авторлордун жазуусунда окутсак, ошолорго жараша ылайыктуу билим берсек, анан өлкөбүз өнүксө, биз үчүн бул келечекке кошо турган салымыбыз деп ойлойм да. Эми мунун баары жакшы ойлор, жакшы пикирлер. Муну эми Кудай буйрса, мүмкүн болушунча ишке ашырабыз. Ишке ашырганга аракет да кылабыз, колубуздан келбегенин да жасайбыз дегендей. Анан кээ бир
жерлерде көйгөйлөр болуп калат. Мен өзүм орто кесип, башталгыч кесиптик билим берүү системасында иштеп аткандан кийин бизде да бир аз көйгөйлөр бар эле да. Ошол жабдуулар боюнча. Себеби бүгүнкү күндө биз ошо иш берүүчүлөргө окуучуларды билим берип тарбиялоодо жанагы каражаттарыбыздын же болбосо технологиябыздын эскиргендиги, жетишпегендиги гана болуп атат да. Бүгүнкү күндө мезгил талабына ылайык адистерди даярдоо кесиптик лицейлердин негизги максаттары. Семинардын жүрүшүндө да кесиптик лицейлердин иштерин алдыга жылдыруу боюнча да бир катар сунуш пикирлер айтылды. Көйгөйлөрдөн ошо бүгүнкү күндө бизге окуу китептеринин жетишсиздиги болуп жатат. Ошо көйгөйлөрдөн дагы деле ошо абдан жакшы нерсе бул биздин мугалимдердин айлык акылары көбөйдү. Мына директорлор, орун басарларды көбөйүп атат. Бунун баарына шүгүр мына биздин президентибиз жетектеп алган өкмөтүбүз, министрлигибиздин баары ушул элге кам көрүп, билим берүү тармагына, кесиптик билим берүү тармагындагы кызматкерлерге кам көрүп, мына ошондой айлык акыларды көбөйттү да. Эми ошол эле мезгилде кайрадан ошо бизге көбүнчө кесиптик билим берүү, кесиптик лицейлерге көбүнчө мындай уязвимый, жардамга муктаж болгон, керектөө болгон үй бүлөлөрдүн балдары келип окуйт да, анан ошолордун стипендиялары мында абдан аз болуп атат. Көбүбүздө жатак түрүндө жатаканада жатышат. Анан жатаканада жаткандан кийин алардын тамак ашындагы баасы, бир баланын тамагы бир күндө 30 сом деген бул абдан эле абсурд да. Мына бүгүнкү күндө бир нанды 30 сомго сатып алса болот. Биздин балдар жатаканада жатат. 3 маал тамак менен камсыз кылыш керек, берүүгө туура келет. Ошо бизге келип аткан көп үй бүлөлөрдүн даже ата-энелери аны төлөп бере албайт. Ошол жерде момундай бир көйгөй турат. Анан кийин жанагы көбүнчө жардамга муктаж болгон, социалдык жактан жардамга керектөөлөргө керек болгон окуучулар абдан көп. Мисалы үчүн биздин кесиптик окуу жайда быйыл өткөн окуу жылында 95 бала ошондой болду. Булардын бир күндүк тамагы 110 сом болуп атат да. 110 сомго 3 маал чоңоюп калган 15-16 жаштагы балдарды дагы кармитип албайсың да. Мына ошо бүгүнкү күндө биздин министрликте ушул маселе контролго алып, ушул баасын өзгөртүү, көтөрүү турунда эметип атат да. Себеби жана социалдык жатак интернаттарда, карлар үйлөрүндө, балдар үйлөрүнүн баары көтөрүлөт. Мен ойлойм биздин балдардын дагы ошо тамак аш проблемасы көтөрүлөт болуш керек деп. Анан жана стипендиялар, буларга баары бир мотивация да. Мотивация ошо колдон келсе илгертен ошо балдардын баарына берилип келгенде, анан ошо колдон келсе бир 200-300 сомдук стипендияны ошо балдар толук эле алса жакшы болот эле да. Себеби бул алардын бир телефондоруна, мобилдик телефондоруна единица салып алганга деле бир жакшы. Бул бул акча стипендия эмнеге берилет? Алардын окуу куралдарына, дептерлерине, калем саптарына, ошол нерселерге керек деген нерсе да. Мына ошол эки кошулса, дене тарбия жана спорт алгачкы аскерге даярдык боюнча тапшырмалар берилди. Ошонун ичинен биринчиден баса белги деп айтып коюшум керек. Балдарды, окуучуларды аскерге даярдоо боюнча аскердик аянтчаларды строевой плац деп коебуз, эми баягы орусча айтканда. Ошол плацтарды жакшынакай кылып жасап, жакшы бүтүрүп жатышат. Айтып койсом, ушу Балык шаарындагы 22-чи кесиптик лицей, Барскон айылындагы номер 55-чи лицей, Бөкөнбаев айылындагы номер 81-чи кесиптик лицейлер, анан Ананьево айылындагы 82-чи кесиптик лицейлер жакшынакай кылып жасап коюшту. Эми калган лицейлер дагы Кудай буйрса ушул 25-чи сентябрга чейин бүтүрүшөт. Андан башка дагы айтып коюшум керек, бизде Балык шаарында войсковой часть бар. Ошолго экскурсияларды жылына уюштуруп турабыз. Быйылкы окуу жылында, жаңы окуу жылында дагы ошол аскерге даярдоо боюнча экскурсияларды уюштуруп, ушу өзүбүздүн патриоттук сезимдерди ойготобуз. Өзүбүздө спартакиада болуп турат жылына. Ошондо биз ушу Балык шаарындагы часка барып, балдарды, окуучуларды автоматты чечип кайра жыйноо боюнча тапшырмаларды берип үйрөтүп турабыз. Анан спартакиада катышканда биздин балдар барып, ушу республика боюнча биринчи орундарды алып келип атышат. Кудай буйрса, быйылкы жаңы окуу жылында дагы ушул автоматты чечип кайра жыйноо боюнча көп тапшырмаларды беребиз. Ошонун ичинен агайлар алгачкы аскерге даярдык боюнча жетекчилер менен биргеликте иш алып барабыз. Мезгил чакырыгы жаңы мүмкүнчүлүктөр деген ураандын алкагында өткөн семинарга Нарын шаарындагы номер 87-чи Мамбет Мырзабеков атындагы кесиптик лицейдин кызматкерлери да катышып, келечек муундарды тарбиялоодогу жаңы программалар боюнча маалыматтар айтылганын айтышып, өздөрүнүн сунуштарын да ортого салышты. көйгөйлүү
маселелер да козголду, жана ушул көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору дагы талкууланды. Айрыкча биздин ошо министрликтин койгон талаптарынын бири мына бүгүнкү күндө келечек муундарды тарбиялоодо ушу айрыкча аларды ыймандуулукка, адеп ахлактыкка тарбиялоодо жана ошол адеп ахлактык менен бирге экологиялык аң сезим, адеп ахлактык аң сезим ушул тарбия, ушул келечек муундар тарбиялоодо ушул багыттардын бирдейлиги. Бул жерде сөзсүз түрдө кыргыз элинин келечек муундарды тарбиялоодо экологиялык аң сезим менен ушу адеп ахлактык аң сезимди бирдей жүргүзүү. Мына бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелердин бири ушу экология маселеси болуп атат. Баарыбызга уже белгилүү болгондой, ушул маселелерди жоюуда улуу муундагы адамдар өзүбүздөн башташыбыз керек болуп атат. Биз балдарга сабак өтүп атабыз деп атабыз, тарбия берип атабыз деп атабыз, бирок улуу муундагы адамдар өзүбүз уят болуп атабыз. Биз келечек муундардын келечегин жоготуп коюп атабыз. Тоң районунун Бөкөнбаев айылында илим билимдин борборуна айланган 81 кесиптик лицейнин агартуучулары да август кеңешмеде айтылган бардык маселелер боюнча өздөрүнүн сунуш пикирлерин да ортого салышты. Айрыкча ошо министрдин айткан сөзү Кыргыз Республикасынын экономиканын өнүгүүсү бул билим берүүдөн башталат болуп, айтылган сөзү бул чындык экендигин айырылып турат. Айрыкча ушул мына азыркы кесиптик билим берүүдө, мамлекеттин өнүгүүсүндө ушу кесипкөйлөрдү жаңы технология менен, жаңы алгылыктуу иштерге кесипкөй катары тарбиялоо биздин бир чоң милдет. Андыктан ушул стандарттарды, ушул кесиптик билим берүүдөгү жаңыланууларды ишке киргизип, жаңы технологияларды, жумушчулардын жаңы өнүгүүсүн ишке ашыруу ушу чоң бир милдет экендигин бүгүн талкуудан өтүп, ошол талкууга кабыл алынды. Мына айрыкча азыркы кезде мына тикмечи боюнча жаңы машинкаларды ошол биз мастерскойлордо ошолорду жабдып, ошону менен ошол кесипкөйлөрдү окутуу чоң бир маселе экендигин талкуулап отурабыз. Эми буга жетишке көп проблемалар да бар, айрыкча ошо каражат маселесинде. Ошондой болсо дагы ошону чечүү үстүнөн иштемекчибиз. Август кеңешменин соңунда сунуш пикирлер айтылды.